Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кытайда 30-чу кабаттан кулаган киши аман калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, эркек киши 30-чу кабаттан лифти күтүп турган. Эшик ачылганда эле ал кадам таштаган, бирок ал кабатка лифттин кабинасы келген эмес. Ал 8-чи кабатка чейин кулап барып, ошол жерден лифттин калың зымдарын кармап калганга үлгүргөн. Андан соң телефон чалып куткаруучуларды чакырган. Азыркы учурда кээ бир адамдар биздин башчыбызга Кудайга шүгүр илим билимдүү такыба адам экенин билебиз. Бирок ошол кишини шылдыңдагандай кылып, маскара кылып, атын кыскарта сүйлөп, башка деп сүйлөгөн сөздөрүн шылдыңга алып, башка кылып, уккусу келбей сүйлөп жаткан кээ бир адамдар бар деп билдирди кече 2-январда Чубагажы Жалилов. Алардын кылып жаткандары мусулманчылыкка туура келбейт. Биз алдыбызга салып алып, падышабыз деп шайлаган адамыбызды сыйлашыбыз керек. Эгер арам жолго буйрубай жатса, моюн сунуп, аны жамандап айтканыбыз бизге жакшы эмес болуп эсептелинет. Бул шариятка туура келбейт, деди Чубагажы Жалилов. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 3-январда өлкөнүн премьер-министри Мухаммедкалай Абылгазиев менен жолугушту. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, алар 2019-жылдагы өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн жыйынтыктары, 2020-жылы социалдык-экономикалык инфраструктуралык долбоорлорду жана стратегиялык артыкчылыктуу багыттарды ишке ашыруу тууралуу пикир алышкан. Ошондой эле өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында 2023-жылга чейинки артыкчылыктуу багыттарды, аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча чаралар талкууланды. Президент өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясат экономиканы өнүктүрүүгө багытталган чаралардын комплексин камтыганын баса белгиледи. Анын ичинде үй-бүлө институту, балдарды коргоонун социалдык деңгээлине таасир тийгизген ички миграцияны азайтуу максаты да коюлат. Муну эске алуу менен бул жылы мамлекет өсүп келе жаткан муунду тарбиялоо боюнча үй-бүлөлүк сабыттарды бекемдөө маселелерине өзгөчө көңүл бурат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев аткаруу бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, өкмөттүн 2020-жылга карата пландары жана милдеттери, республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө маалымат берди. Мамлекет башчысы белгилеп өткөн бардык багыттарды ишке ашыруу өзгөчө көзөмөлдүү экенин баса белгиледи. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Бул тууралуу ал Регион телеканалына курган маегинде билдирди. Бул маселе боюнча Сооронбай Шарипович менен сүйлөшкөм. Ал кишинин Садыр тууралуу ою жаман эмес. Бир гана маселе Сооронбай Шарипович муну мыйзам чегинде гана чечели деп айтып жатат. Мен бирөөгө бүгүн эртең чыгарып кой же чыгарба деп айта албайм деп айткан, деди Ташиев. Былтыр ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган акыркы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керектигин айткан. Комтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык-Көлдүн ошол кезде губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын март айында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Бул иште негизги жабырлануучу Эмилбек Каптагаев буга чейин Жапаровго эч кандай доосу жок экенин билдирген. 19-декабрда Жапаровдун тарапташтары аны актап, түрмөдөн бошотууну талап кылып акцияга чыгышкан. Азыр эл арасында бийлик эмнеге муну камайт да, тигини камабайт деген суроолор боло берет. Андай мындай деген нааразычылыктар дайыма болуп турат да. Аны элге түшүндүрүп, айтып туруш керек. Жасап жаткан иштер туура болсо да элге түшүндүрүп, айтып туруу керек деп билдирди кече 2-январда Чубагажы Жалилов. Айтып жатышпайбы, досун камап койду деп. Досун камап койду, дос камаган болбойт деген сөз чыгып жатат. Мына ушул аркылуу бизде адамдар бөлүнүп жатышат. Чындыгын айтыш керек, эмнеге досун камап коет деп. Бирок өлкөнүн биримдиги, дөөлөт, ынтымак, мамлекеттүүлүк деген түшүнүктөр достон бийик болору элге айтылышы керек да. Бир убакта азыраак айтылды, бирок көп адамдар досту камаган жаман экен деп түшүнбөй жатышат. Ушундай жаман пикир таратып жаткандар да пайда болуп жатышат азыр. Президент ушинтип досун камап койду деп эл кыдырып эл арасында айтып жүрүшөт. Адамдарга туура эмес маалымат кетип жатат. Жок, достук улуу нерсе, бирок андан да улуу нерсе бул мамлекеттүүлүк. Мамлекеттүүлүк сакталышы керек. Бир адамдын тагдырынан көп адамдын тагдыры, мамлекеттүүлүктүн тагдыры ыйык деп айткан киши жок. Бул маалымат айтылышы жана жеткирилиши керек эле, бирок андай болбой жатат. Мамлекеттен айлык
айлык алып жаткан радио жана телевидениелер ошону айтып иштеши керек эле. Алар болсо жаңы жылда сен канча мороженое жедиң дегенди кайра көрсөтүп эле олтурушат. Мамлекеттин саясаты дайыма айтылып турушу керек да. Ушунун баарын угуп жатышат. Мамлекеттин айлыгын алып жеп жатышат, бирок айтышпайт. Мамлекеттин айлыгын алып жеп туруп ушуларды түшүндүрбөгөн адамдын айлыгы арам. Мамлекет эмне үчүн телеканалдарды иштетет? Мамлекет сакталып калсын деген түшүнүк болот. Бизде болсо мамлекеттик телеканалдар ким акча берсе ошону сүйлөтүп коюп жатышат. Андай болбойт. Өлкөдө түндүк түштүк ажырымы кетип бара жатат. Аны токтотуп оңдош керек. Президенттин тегерегинде кеңешчилери жана башкалар мына ушуну жасаш керек, олтура бербей. Демилгени колго алыш керек. Падышаны шайлаганда тосуп алып, кайра качканда качырып узатып коюп, кайра иштетип жаткандар толтура. Алар мамлекет үчүн күйбөйт. Туура болуп жаткан ишти туура эмес көрсөтүп, жарылуу кетип жатса, ошону оңдогон ордуна башка бир нерсени көрсөтүп басып жүрүшөт. Чындыкты айткандарды ЛТР эфирден көрсөтпөй коюуда. Саясат андай болбойт да. Адамдар биринчи уккан маалыматка ишенип алышат. Анан сен канча туура иш жасасаң да, ошонун тууралыгын түшүндүрбөсөң, адамдар тескери ойдо жүрө берет. Түшүндүрүп айтыш керек. Ошондуктан мен биздин мамлекеттик радио жана телеканалдарга нааразычылык билдирем. Мындай болгон болбойт, элди бөлгөн болбойт. Эл бөлүнүп жатса, андан пайда көргөндөр бар. Бирок аны түшүндүргөн маалыматтар чыкпай жатат, деди Чубагажы Жалилов. Москвада пицца ташып иштеп жүрүп, орус блогери аркылуу элге таанылган эмгек мигранты Бекзат Жолдубай уулу Германияга бекер окууга жөнөтүлөт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалым болгондой, Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев перспектив окуу борборунун негиздөөчүсү Нурсултан Кубанов менен кеңешип, Бекзат Жолдубай уулун чет өлкөгө окууга жиберүүнү чечишкен. Коррупция боюнча айыпталып жаткан мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов 2019 жылдын 30 декабрында үй камагына чыгарылган. Анын жактоочусу Бакыт Осмоналиевдин айтымында, Октябрь райондук соту Жунусовду ден соолугуна карап чыгарган. Буга чейин ал инсульт алган болчу. Анын инсульт алганы көпчүлүккө маалым. Ден соолугуна байланыштуу ал соттук жыйындарга катыша алган жок, деди жактоочусу. Осмоналиев бажы кызматынын мурдагы төрагасынын иши боюнча мамлекетке келтирилген чыгымдын 33 миллион сому кайтарылганын кошумчалады. Экономикалык комиссиянын экспертизасы Жунусов мамлекетке 166 миллион сом зыян келтирилген деп көрсөткөн. Бирок тергөө 61 миллион сом экенин тактады. Азыркы тапта бул каражаттын 33 миллион сому мамлекетке кайтарылып берилди. Аны Адамкул Жунусовдун жардамы менен Айхан фирмасы төлөдү. Бирок Жунусовдун келтирген чыгымын кандайча бул компания төлөп бергенин айта албайм, деди Осмоналиев. Жактоочу Жунусовду үй камагына эмне себептен Октябрь райондук соту чыгарганын да түшүндүрүп берди. Адамкул Жунусовдун баш коргоо чарасын 1-май райондук соту тандаган. Анткени аны кармаган Финпол ушул районго карайт. Ал эми мыйзам бузуу фактысы бажы кызматында болгон, ошондуктан андан аркы ишти карап чыгууга Октябрь райондук сотуна өткөрүлүп берилген, деди жактоочусу. Октябрь райондук соту менен укук коргоо органдары аталган маалыматты азырынча тастыктай элек. Эске салсак, Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов Бакудагы Гейдер Алиев атындагы эл аралык аэропорттон кармалган. Ал кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып издөөгө алынган. Президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйын учурунда Райым Матраимов жана бажыдагы коррупция боюнча жооп берди. Анда ал бул тармак мурунтан эле коррупциянын уюгу болгонун ачык айтып, аны менен күрөшүүгө бүт күчүн жумшап жатканын белгиледи. Жунусов Кыргызстандан качып кеткенден кийин АКШда жашынып жүрүп 2018 жылдын декабрында Бакуга келген. Кийин Азербайжандын соттук органдары аны камакка алып, экстрадациялоо боюнча санкцияны кабыл алып Кыргызстанга өткөрүп берген. Финполдун маалыматында Адамкул Жунусов 2013-2016 жылдар аралыгында АЖЧКнын өкүлдөрү менен туруктуу коррупциялык схема түзүп мамлекетке 167 миллион сомдон ашуун зыян келтирген. Россиянын Уссурийск шаарында стоматолог колунда 3 жаштагы баласы бар аялды сабап салды. Бул тууралуу орусиялык маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка караганда, жаш эне баласынын тиши ооруп, 2 күн тамак иче албай жаткандыктан ооруканага кайрылган. Оорукананын кабылдамасы дарыгерге жөнөтүшкөн, бирок дарыгер себебин айтпай эле аны кабыл алуудан баш тарткан. Анда аял жазуу түрүндө баш тартууну суранган, бирок стоматолог анын өтүнүчүнө көңүл да бурган эмес. Кайрылган адам телефонунан чыгарып алып видеого тарта баштаган. Дарыгер аялдын колунун телефонду жулуп алууга аракет кылган. Аялды колунан кайрып күч колдонгон. Ал эми ошол убакта 3 жаштагы баласы колунда болчу. Натыйжада жабырлануучунун баш мээси чайкалып, 2 манжасы сынган. Учурда Саламаттыкты сактоо министрлиги бардык тергөө материалдарын өткөрүп берип, тергөө иштери жүрүп жатат.
КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева социалдык баракчасына кызын эмне үчүн соттун имаратына алып келгендиги тууралуу жазып чыкты. Көпкө чейин бул билдирүүнү жазсамбы же жокпу деп ойлоп жүрдүм. Акыры жазуу керектигин туура көрдүм. Дарияга менин 5 жаштагы кызым аябай дилгер. Балким кеч төрөлгөн балдар, кала берсе тун балдар ошондой болор. Көпчүлүк Кой Таш окуясында кызым кайда болгонун билгиси келет. Жыл сайын жайында кызым Нарынга Тайне Таята сыныктына барып эс алып келет. Жалпы Кой Таш окуясына байланыштуу кызым менен УКМК имаратына да барган. ММКларга интервью берген учурумда жанымда болгон. Бир рет кызым башкы бетинде Алмазбек Атамбаевдин темир тор артында түшкөн сүрөтү менен гезитти көрүп келиптир да, апам эмнеге Атамбаев темир тор артында жана капалуу отурат деди. Андан соң эмнеге сенин досторунун баарын камакка алып жатышат деп сурады. Ал биринчи кезекте өз өлкөсүнүн эркин жараны. Мен аны дайыма жеке инсан катары карайм, кызымдын өзүнүн пикири, тандоо укугу бар. Ошол күнү бизди Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында 6 саат кармап, саат 20:00 гана оор кылмышка шектелип жатканымды билдиришти. Мен кызым менен коштошуп алууга мүмкүнчүлүк берүүсүн сурандым. Бирок бизди криминалдык милициянын унааларында ыкчам топтун кызматкерлери коштоп сотко алып барышты. Сот залына эч кимди киргизишкен жок. Мен кармалбасам да сыртка чыгарбай жатышты. Мындай көрүнүшкө кыжырданган Замир Жошов мени Даригуша менен коштошуп алсын деп күч менен алып чыкты. Тергөөчү менен прокурор 9 февралга чейин мени камакка алууну сурашты. Бул учурда мен кандай абалда болгонумду элестете албайсыздар. Диванда отуруп алып сиздерге мораль тууралуу сүйлөө жеңил. Мен ал учурда бир гана нерсени, дагы бир жолу кызымды кучактап өп, аны канчалык жакшы көрөрүмдү айтып алдым ойлогом. Мен бул өлкөдө жашоо жакшырыш үчүн болгон күчүмдү жумшайм деп сөзүн жыйынтыктаган Жолдубаева. Эске салсак, 27 декабрь күнү Кундуз Жолдубаева, Мээрбек Бискенбаев, Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына саат 14:00 сурак берүүгө киришип, кийин барымта калуу, башаламандык уюштуруу жана күч менен бийликти басып алууну уюштуруу боюнча айыптар коюлганы маалымдалган. Ал аралыкта Жолдубаеванын 5 жашар кызы апасын түнгө жана кыштын суугуна карабай сурактан кийин соттун имаратынан чыгышын күткөн.